Саламатсыңарбы балдар. Профилактикалык кеңештин кылмыштуулукту алдын алуу боюнча мектеп окуучулары үчүн даярдалган сабагына күбө болосуңар. Азыркы аралыктан окутуу мезгилинде дагы балдардын ар кандай жүрүм турумдары, ар кандай кылмыштуулукка барып калуу себептери бизди тынчсыздандырат. Ошондуктан бүгүнкү сабагыбыздагы кылмыштуулукту алдын алуу максатында болмокчу. Сабагыбыздын максаты адепсиздиктин акыры кылмыш, кылмыштын акыры жаза деп аталат. Сабагыбыздын максаты силер адепсиздиктин аягы кылмыштуулукка түртөөрү, мындай коомдогу жат көрүнүштөрдөн, терс көрүнүштөрдөн алыс болуу менен өзүбүздүн жакшы жактарыбызды көрсөтүп, бири-бирибизди угуп, сыйлап, жашоодо өзүбүздүн ордубузду ар дайым сезип, жакшы жүрүм турумдарга умтулуу менен алдыга максатка жетүүгө умтула билген жаштардан болууга аракеттенесиңер деген ойдомун. Анда бүгүн биздин коомдун алдында турган эң актуалдуу кыйынчылыктардын бири өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулук болуп жаткандыгы. Өз кезегинде белгилей кетчү нерсе, жалпы эле жашы жете элек учур, башкача айтканда өспүрүм курак инсандын татаал өсүү мезгили. Ушул учурда өтө тез өткөнүнө карабастан, ар бир инсан андан аркы тагдырын чечет. Себеби өспүрүм куракта мүнөздүн эң оор негизги өзгөрүүлөрү жүрүп, айланадагылардын, коомдун таасири астында инсан катары калыптанат. Бүгүнкү күндө мына ушундай өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулукту баарыбыз үн алгы, сыналгыдан көрүп, ар кандай жаңылыктардан угуп, Фейсбуктагы жаңылыктар менен таанышканда баарыбыз тең күбө болуп угуп атабыз. Кез журналдардан окуп, жада калса өзүбүз дагы күбө болгон учурлар катталууда. Кылмыштуулук ар түрдүү себептерден келип чыгат. Бул көйгөйдү чогулуп чечип, чогулуп ой бөлүшүп, демек бул кылмыштардан алыс болууга баарыбыз бири-бирибизди чакырсак. Анда алдыда даярдалган слайдка көңүлүңөрдү бурам. Ömür kolunda senin, kimdi kay жерден kaçan alasın. Ömür biz hep canasın. Ömür oygu salasın. Ömür kolunda senin, kimdi kay жерден kaçan alasın. Tatalbay ömür damın getirip, жүргөндөрдүн бул күндөрү эскирип, ойлоп алып мен да бир күн кетерим, жаш жүрөгүм жашагымды келтирем. Ömür биз деп жанасың, ömür ойго саласың. Ömür колуңда сенин, кимди кай жерден качан аласың. Демек балдар, өспүрүмдөр арасындагы чыр-чатактын, жаңжалдын чыгыш себептери, анын аягы эмне менен аяктагандыгы, көпчүлүк учурда мындай жаңжалдардын, уруштардын аягы өмүрдөн айрылуу, өлүм менен же кандайдыр бир денесине оор залакат келтирүү менен аяктап жаткандыгы өтө өкүнүчтүү. Өмүрдүн кымбаттыгын, баалуулугун сезип, ар биз ойлонуп, бири-бирибизге кандай мамиле жасабайлы аны туура түшүнүү менен коомдо өзүбүз адептүү жүрүм турумдарга ээ болуп, башкаларга үлгү болуп жүрүшүбүз зарыл. Жаштарды жана өспүрүмдөрдү кылмышка эмне түртөт? Бул жөнүндө өзүбүздүн ой пикирлерибизди дагы айтып берели, айтып көрөлү. Балдар, ар кандай социалдык кандайдыр бир көйгөйлөргө карап мындай кадамдарга барбашыбыз керек. Кээ бир учурда кандай шарттарга, кандайча өспүрүм кылмышка барып калат, кээде ошол жаш өспүрүм дагы өзү сезбей калган учурлары бар. Жаштар жана өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулуктун мүнөздөмөсү. Демек,
Кыргыз Республикасынын ИИМинин маалыматы боюнча, жаштар арасында криминалдык ишмердүүлүктүн, диний экстремизмдин активдешүүсү байкалууда. Зордук-зомбулук, зөөкүрлүк жана мыкаачылык жаштар арасындагы кылмыштуулуктун мүнөздүү чегине айланып бара жатканы коомчулукту ойлонтпой койбойт. Көпчүлүк учурда жаштар максатка жетүүгө жетиштүү болгон зордук-зомбулуктун, мыкаачылыктын чегинен өтүп кетүүдө. Жаштар коомдук коркунучтуулугу боюнча жеңил кылмыш жасап, ыңгайсыз абалга кабылган учурда жасаган кылмышынын изин жашыруу үчүн андан да оор кылмыштарга, адам өлтүрүүгө, денеге оор жаракат келтирүүгө, каракчылыкка барышууда. Жаштар арасындагы укук бузуулардын кандай түрлөрү бар? Мушташ, бейбаштык, уурулук, коркутуп акча алуу, каракчылык, алдамчылык, зордуктоо максатында кыздарга кол салуу, адам өлтүрүү, баюу максатында шантаждоо, башка укук бузуулар да болуп келет. Демек, мына ушулардын арасынан өспүрүмдөр арасындагы эң көп пайызды көрсөткөн бул мушташ. Жогоруда айтып өттүк, демек, мына ушундай мушташуулардын айынан канча өмүрлөр кыйылып, канча ата-эненин көз жашы агылып, канча өспүрүм өзүнүн ден соолугунан айрылып калып жатат. Ошондуктан укук бузууларга жол бербегиле балдар. Жаштар жана өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулук азыркы коомдун эң коркунучтуу жана көйгөйлүү маселеси. Акыркы мезгилде жаштар арасындагы кылмыштуулук барган сайын улам кооптуу жана коркунучтуу нукка өтө баштаганы педагогдорду, жаштар маселелери менен алектенген адистерди, укук коргоо органдарын, ата-энелерди тынчсыздандырып, катуу ойго салууда. Кылмыш коомго коркунуч келтире турган аракет. Анын белгилери: коомдук коркунуч, тыюу салынган коркунучтуу иштерди жасоо, күнөөлүүлүк. Кылмыштын коомдук коркунучтуулугу кылмыштын жаза кодексинде көрсөтүлөт. Коомго коркунуч келтирген, укукка каршы күнөөлүү жоосундар жазаланууга тийиш. Ал үчүн кодексте жазанын түрү жана ар бир кылмыштын мүнөзү коомдук коркунучтуулугуна жараша атайын жаза чаралары каралган. Жаза чаралары ар кимдин жасаган кылмышына ылайык берилет. Убакытты, ошондуктан балдар, ар бирибиз убакытты туура пайдаланууга үйрөнөлү. Убактыбыз текке кетпесин. Учурда дистанттык окуу мезгилинде силердин көп убактыңар бар. Ошол убакыттарды туура пайдаланып, кийин өкүнбөгөдөй жашоо жолун тандайлы. Атаганат, убактым бир аз көбүрөөк болгондо, ушинтип өкүнгөн учурларыңар көп болобу? Сааттын жебеси бардык жерде бирдей айланат. Күчтүүлөрдүн, мансаптуулардын убактысы карапайым, жакыр адамдардыкынан көбүрөөк болбойт. Ошондой эле байы да, кедейи да убакытты топтоп кое албайт же кармап тура албайт. Убакыт сымырап учкан куш, аны артка кайрый албайсың. Андыктан убакытты туура пайдалануу акылдуулукка жатат. Демек балдар, ар бирибиз адептүү жүрүм-турумубуз аркылуу убакытты дагы туура пайдаланып, коомдо ар дайым жакшы кадамдар менен баралы, алдыга жылалы. Келгиле, биздин кымбаттуу окуучуларыбыз. Убакытты спорт менен машыгып, эмгектенип, китеп окуп, үй-бүлөбүз менен чогуу өткөрөлү. Жаман адаттардан оолак болуп, сергек жашоо мүнөзүнө жакын болуп жашайлы. Өмүрдө ата-энеге санаа үйүбөйлү. Ден соолуктун кымбаттыгын, жашоонун таттуулугун баалап, келечекке кадамыбызды шилтейли. Силердин кадамыңар ийгиликтин кадамы болсун. Учурдагы кырдаалда ар бириңерден кылмыштуулукка барбай, убакытты туура пайдаланып, үй-бүлөдө ата-энеңер менен ден соолукка кам көрүп, бирге болушуңарды суранабыз. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.